жырытынын геометрия бөлүмүндө эң маанилүү болгон формулалар кайсылар? Биз буларды жатка билсек, абдан тесттер иштегени пайдалуу болот. Бул видеону чыгарганы биздин YouTube видеолорубуздун астында бир комментарийде Каухар Абди Заитовадан эң маанилүү билиш керек болгон формулалар деген видео чыгарыңызчы алгебра, геометрия боюнча деп жазыптыр. Ошол боюнча биздин жооп. Геометрия боюнча эң маанилүү деп эсептелген негизги формулалар кайсылар? Булар албетте биринчи эле аянттар жана көлөмдөр боюнча негизги формулаларды мен алгач жазып кетейин дедим. Булар кайсылар? Айлананын аянты. Айлананын аянтын эгер биз а тамгасы менен белгилесек, анда бул pr квадрат менен табылат. Пи деген бул 3,14 барабар, ал эми албетте уланып кете берет. Пи деген бул 3,14, 15, 92, 65 ушундай уланат. Бирок биз 3,14 дегенин алып иштейбиз. Баштапкы мааниси кыскартып. Мунун айлананын радиусу борборунан баштап четине чейинки сызык, билесиңер. Айлананын узундугу деген эмне? Айлананын бир чекитин алып туруп, ошол боюнча жалпы айланып чыкканда кайра ошол чекитке келсек, ошол айлананын узундугу болуп эсептелет. Аны 2 көбөйтүү пи көбөйтүү r. Ошол радиус канча болсо, ошол аркылуу билип алабыз. Ал эми тик бурчтуктун аянты эмнеге барабар? Анын узундугун туурасына көбөйткөнгө барабар. Эгер бул квадрат болсо, бул узундугу менен бийиктиги же туурасы бирдей болсо, анда L болсо, L'ди L'ге көбөйтүп коебуз. Үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн анын негизин бийиктигине көбөйтүп 2ге бөлөбүз. Эгерде бул мындай бир формадагы үч бурчтук боло турчу болсо, бул жагы 4, бул жагы 3 болсо, анда баары бир мунун негизи 4, бийиктиги 3 болуп жатат. Дагы башка бизге көнгөн эмес башка формадагы үч бурчтуктар дагы ушул абалга алып келсе болот. Ал боюнча кененирээк биздин билим OTKG сайтыбыздагы математика курсубузда иштегенбиз. Эми көлөмдөр боюнча. Параллелепипеддин көлөмү тик бурчтук узартылганда анын көлөмү эмнеге барабар? Анын узунун, туурасын жана бийиктигин көбөйткөнгө барабар. Ал эми цилиндрдин көлөмүн табыш үчүн анын айлана негизи, мунун негизи айлана. Мунун негизинин аянтын таап туруп, бийиктигине көбөйтөбүз. Ошондо негизинин аянты pr квадрат менен чыгат. Анткени айлананын аянты pr квадрат. Ошону бийиктигине узартканыбыз үчүн h-ка көбөйттүк. Бул жакта тик бурчтуктун аянты, мисалы мына L менен W-ну көбөйтсөк, мунун астыңкы негизинин аянты чыгып атат. Тик бурчтуктун аянты. Аны бийиктикке узарган тарабына көбөйтсөк, ошондо көлөм чыкты. Бул дагы негизин таптык, узарган тарабына көбөйтсөк көлөм. Ушул сыяктуу дагы башка формалардын дагы көлөмүн ушул логиканы колдонуп чыгарсак болот. Ал боюнча дагы кайра эле биздин сайтта көп суроолорду иштегенбиз. Дагы Пифагордун формуласы бар. Пифагордун үч бурчтуу, тик бурчтуу үч бурчтуктар боюнча анын катеттеринин квадраттарынын суммасы анын гипотенузасынын квадратына барабар. Же болбосо кыска жактарынын квадраттарын кошсок, эң узун тарабынын квадратына барабар десек болот. Сферанын көлөмүн табыш үчүн эмне кылабыз? Анын радиусун кубка алып, 4 бөлүнгөн 3 пиге көбөйтсөк, анын көлөмү келип чыгат. Конустун көлөмү болсо, конустун көлөмүн эмне менен табабыз? Конустун көлөмү бул бир цилиндрдин 3/1 бөлүгүн ээлейт. Ошондо биз цилиндрдин көлөмүн билебиз. Цилиндрдин көлөмүн табыш үчүн pr квадратты h-ка көбөйтүшүбүз керек. Эми ушунун 3/1-ин алсак, конус чыгат. Демек, pr квадрат h-ты 3кө бөлдүк. 1 көбөйтүп 3кө көбөйткөн 3кө бөлгөн менен барабар. Ошондо конустун көлөмү чыгат. Ошол эле логика эмненин? Бул тик бурчтуу параллелепипеддин 3/1 эмненин көлөмүн берет? Призманын көлөмүн берет. Ошондо биз бул тик бурчтуу параллелепипеддин формуласы узун бийиктик туурасын көбөйтүп туруп, аны 3кө бөлсөк, 3/1 анын көлөмүн келип чыгат. Мунун далили боюнча дагы бул жөнүндө маселелерди кайра эле сайтта чыгарганбыз. Анан
кайчылаш бурчтар деген дагы бурчтар темасында абдан маанилүү бир ролду ойнойт. Бул эмне? Эки сызык кесилишкенде пайда болгон бурчтарды кайчылаш бурчтар деп атайбыз. Кайчылаш бурчтар бири-бирине барабар болот. Эки түз сызык. Кайсы кайчылаш бурч эмес? Мисалы, мындай келип туруп, мунусу мындайраак болуп кетсе, түз кайчылаш болбоду, булар кайчылаш эмес. Кайчылаш бурчтардын бири-бирине барабар, мисалы, бул жактын бурчу x болсо, анын каршы тарабы дагы x-ка барабар болот. N бурчтуу полигондун ички бурчтарынын суммасы n-2 көбөйтүү 180-ге барабар. Бул болсо, мисалы, мына бир 5 бурчтук ала турчу болсок, бул 5 бурчтуктун ички бурчтарынын ар бир бурчунун суммасын табыш үчүн n ордуна 5ти коебуз. Ошондо 5 - 2 көбөйтүү 180 деп туруп иштесек, 5тен 2 көбөйтсөк 3, 180 көбөйтсөк 540. Демек, мунун ички бурчтарынын суммасы 540. Бул формуланы жаттап калуу кыйын, эсибизден чыгып калышы мүмкүн. Аны болсо, башка жол менен бул формуланы түшүндүргөн дагы биздин сабактарыбыз сайтыбызда бар. Эми конкурс боюнча жыртыга чейин колдон келишинче максималдуу түрдө көбүрөөк видео чыгарайын деп аракет кылып атам. Аны үчүн биз дагы көбүрөөк адамдар көрсө, көп окуучуларга биздин материалдарыбыз пайдалуу болсо, бизге жакшы. Андыктан билимотту дагы окуучулар арасында көбүрөөк таанытуу, окуучуларга окууга кызыктуу мотивация берүү үчүн дагы биз бул конкурсту уюштуруп жатабыз. Конкурстун шарттары: бул видеонун астына күлкүлүү комментарий жазуу. Өзүңөр каалагандай күлкүлүү комментарий жазгыла. Балким бизге күлкүнүчтүү болбошу мүмкүн, балким өзүңөр жазып алып, өзүңөр күлүп отургандырсыңар. Кыскасы, бир колдон келишинче күлкүлүүрөөк кылып комментарий жазгыла. Анан бул биринчи шарт. Экинчи шарт: Bilimot KG сайтына регистрация болуп, логиниңди жаз. Регистрация бекер. Биздин сайтка регистрация бекер, жана баштапкы сабактар бекер. Регистрация бол, анан ошол регистрация болуп атканда өзүң логин пароль ойлоп табасың да, ошол логиниңди жаз. Анан биздин Instagram баракчабызга, Bilimot KG баракчасына жазыл жана өз Instagram аккаунтуңду комментарийге жаз. Өз Instagram аккаунтуңду комментарийге жаз. Ушул 3 нерсени комментарийге жазышыңар керек. Алгач, мисалы, эмне бир комментарий жазгыла, күлкүнүчтүү бир комментарий. Анекдот жазасыңарбы, апенди жазасыңарбы? Анан астына комментарийиңердин эле ошонун эле уландысына эмнени жазгыла? 1 деп туруп комментарийиңердин негизги күлкүлүү жери, экинчиге сайтыбызга регистрация болгула, анан сайтыбыздагы регистрация болуп аткандагы логиниңерди бул жерге жазып койгула. Биздин максат сайтыбызга максималдуу түрдө көп окуучу кирип көрсүн. Сайтка регистрация кылып, математика курсубузду көрсөңөр болот. Ал жакта эмне бар? Математика 1 курсуна же математика 2 курсуна барып киресиңер, мисалы химия курстарына. Баштапкы сабактарыбыз бекер. Анан бекер сынамык тест бар. Сайт боюнча деңгээлди аныкташ үчүн дагы силерге тест бар. Ошолорду бекер силер иштей аласыңар. Ошолорду карап, бекер сынамык, бир сапаттуу сынамык тест жазып алганы мүмкүнчүлүгүңөр болот. Анан кааласаңар курсту толук сатып аласыңар, бирок ал бул жерде маанилүү эмес. Логиниңер жазгыла, анан биздин Bilimot KG Instagramыбызга жазылып туруп, анан өзүңөрдүн Instagram аккаунтуңарды бул жакка жазгыла бизге. Мисалы, биз билели, силер жеңүүчү болсоңор, силерге кантип байланышабыз. Ошондуктан бул жерге логиниңер жазгыла. Мисалы, Super KG Boy дейсиңерби, билбейм, эмне деп логиниңер бар, Instagram логиниңер жазып койгула. Ушинтип бир комментарий болсун. Ушул бир эле комментарийдин ичинде. Анан ошол комментарийдин ичинен эң көп лайк топтогон комментарийни биз Instagram баракчабызда, историяларда 10 мартта жарыялайбыз. Жеңүүчүгө 150 сом акча которуп беребиз. Башка дагы кошумча суроолор болсо, биздин бул номерибизге ар дайым кайрылсаңар болот. Ар кандай пайдалуу маалыматтарды, ойлорду окуп турууну кааласаңар, биздин Telegram баракчабызды Telegramда белгисиз маршрут Bilimot деп издегиле. YouTube каналыбызга жазылганды унутпайбыз. Мындан башка дагы ар кандай кызыктуу суроолоруңар бар болсо, берсеңер болот. Биз аларга ушундай видео катары жооп бергенге аракет кылабыз.